Kırgız elinde көп kүйü var. Küйлөрün bari teң жөн чыкпайт, баарынын тарыхы бар экен. Анан ушул күйү Асказандын жебеси деген күйү айтып чертип жүрөм. Асказан биздин 7 ата өткөн атабыз болот. Айше ошо илгери биздин аталарыбыз көп узун сабак кеп кылып, ушул Асказан ата жөнүндө айткан, уккан бар. Мен өзүм чоң атам дагы кайра кайталап көп айтчу эле. Бул кишинин кылган эрдиктерин айтса, тим эле тетиги Геракл, анан жана Тесейдин тетиги античный баатырлардын тарыхынан кем калбагандай да. Эми ошону кыскача айтып берейин. Асказан атабыз бул Кожайыр атанын тун баласы экен. Илгери ошо жаш кезинен эме кылып мергенчилик менен алек болуп жүрүп, мергенчиликти өздөштүргөн экен да. Анан бир күнү өз аты Коңгураш экен. Үйгө мейман келгенде инилерине эсен түгөл Эсенбай Ырыстай деген инилерине "Ой, казаныңарды аса бергиле. Мен барып тиги кийик атып келейин" деп. Анан кийин бат эле баягы тоого чыгып кетип эле кайра бир эки кийикти жонуна көтөрүп келатат дейт. Казан ас элек экен да тигилер. Анан ошончо тез шамдагайлыгына таң калып, ошол жана келген меймандар "Ой, бул Асказан дегендей эле бар экен" деп, анан ошол боюнча лакап аты Асказан болуп аталып калган экен. Өз аты Коңгураш деген киши экен. Анан жаш кезинде жүрүп аюу менен беттешет. Аюуну көтөрүп чаап, жыгып, терисин сыйрып ташка жайып койгон дейт. Анан кийин ошентип жүргөн мезгилде бул Шамал таш деген жерде бир жолборс, кызыл чаар жолборс чыкты дейт. Ары бери өткөн кишилерди зыян кылып, малда зыян кылып, эч ким өтө албай калганда эл келиптир. "Ой, сен Асказан мергенчисиң, ушул жолборсту жок кылчы" деп. Десе, "Ой, ушу мышыктан коркосуңарбы? Мен жөн эле барып туруп терисин сыйрып келейин" деп, баягы жанына кестигин алып эле, арканы алып алып колуна. Анан баягы жолборска барат экен. Жолборска барып беттешкенде эле жолборс Асказан атанын сүрүнөн жалтанып качып кетет экен. Анан бул элге айтып койду да, терисин алып келем деген. Анан кой деп анын артынан кубалап жөнөйт. Ошентип эчен күн, эчен түн артынан кубалай берет. Эчен белестерди ашайт, эчен сууларды кечет. Ошентип жүрүп, акыры баягы жолборс чарчаганбы, же кылып, баягы тажадыбы, артка кайрылып, анан кийин кайра кол салат экен. Ошол жерден көтөрүп чаап туруп, анан өлтүрүп, терисин сыйрып ташка жайып коюп, баягы ошончо күн ашка ошончо баягы чарчап, анан кийин үзгүлө уктап кетет экен. Үзгүлө уктап кетсе, баягы калмактардын чегинен өтүп кетиптир да. Калмактардын кайгылчулары 30 калмак дейт. Баягы чектен өткөндө эле байкап калып, артынан аңдып келишиптир. Аңдып келишип, анан кийин "Ой, бул кызталак курттун зордугун карачы. Илтеген жолборсту көтөрүп чаап, терисин сыйрып, ташка жайып уктап жаткан жеринен басалык" деп, анан кийин колдоруна баягы тор, аркан, анмулдардап кетип тор жайып туруп, анан кийин Асказан атаны колго түшүрүп алышат. Ошондо дагы баягы чочо конуп кетип, жанындагы колун курунгандарын бир нече калмакты мыжып таштаган экен дейт. Анан акыры баягы колу арканга, торго маталып, каршылык көрсөтө албай колго түшүп калат. Анан тигилер мойнуна доол тагып алып, анан кийин ордосуна алып барат экен. Ордосуна алып барып, абдан кыйнашат. Бул буруттун эси көбүнөн алгыс кылып, кордоп, жүрөгүн өлтүрөлү деген максат менен баягы кыйнап, аябай уруп согуп, сайып, аталардын айтканы боюнча оң далысын оюп тур, сол далысын союп тур деген жерлери бар. Анан ошондо бир кың деп үн чыгарбайт. Анан акыры тажаганда, "Кой, мунун эсебин табарбыз" деп, анан кийин орго салып коет экен. Ошентип жүргөн мезгилде ошол калмактардын жеринде бир бука кийик деген бир жырткыч чыкты дейт. Ал тушугунда жалгыз мүйүзү бар. Ушундай бир жырткыч экен. Ал дагы ошол баягы бир жолду бөгөп, ары бери өткөн кербендерди, жолоочуларды өткөрбөй койгондо, ошондо калмактын каны баягы буйрук берет экен, ушуну жок кылгыла деп. Жолду бөгөдү,
elge керменлерге зыян кылып атат деп. Ошентсе калмактын мергенчилери барып бирөө дагы жок кыла албай коет. Анан ошондо баягы вазир айтат имиш, бизде бир бурут бар. Ордо жатат. Ушинтип жолборсту өлтүрүп, ошентип уктап жаткан жеринен кармадык элек. Десе анан кийин алып келгиле дейт экен. Баса ага чейин калмактын каны жарылык чыгарыптыр. Эгерде ким бука кийикти жок кылса, ошогон Каныша кызымды берем. Жарым пашалык орун берем депчи. Деген буйругу бар экен. Анан ошо менен баягы асказан атаны алып келет. Ай, сен ушул ишке жарайсыңбы десе, жараймын, буга жарак жасаш керек дейт экен. Анан кийин жарак жасаш керек деп баягы бугу тоотекелерден атып келип, ошолордун мүйүздөрүнөн анан жана чыбыгын, тарамыштарынан өрүп тегин ошол жана мүйүздөрүн ийип тиги жаа жасайт экен дагы. Анан жанагы көдөөчү тиги жебесин жасайт экен. Бул өзү аябай чоң. Анан кийин эми тарткыла деп баягы бүткөндөн кийин ортого коюп, эми тартып көргүлөчү деп бир калмактарга ортого койсо, аны баягы тегин тартмактуусун көтөрө албай койду дейт. Калмактын баягы балбандары. Анан кийин андай мындай тартат деп баягы октоп туруп, анан кийин 9 катар кетменди коюп, анан баягы тартканда бутага барып тийди дейт. Эми баягы ал жерде мен таң калчумда ошо 9 катар кетменди тешип барып өткөн кандай ок депчи. Эми чындыгында кетмендин жанагы сапта турган тиги эметеси турган мындай көзөнөгүнөн өткөрүп, түз өткөрүп барып анан бутага тийгизген болуу керек деп ойлойм. Анан ошентип баягы ууга чыккан мезгил келет экен. Ууга чыкты дейт. Баягы калмактын желдеттери тегерегине карап камап баягы тиги кайтарып жүрөт дейт. Анан ошондо бир желдети келип айтты дейт. Ай, Асказан, сен керикти аткандан кийин, ошол бука кийикти аткандан кийин кетип кал. Болбосо сен баягы боз үйгө киргизет, боз үйдүн ортосунда оор казып коюшту. Ошол жерде жанагы найзаларды ошо орнотуп койду. Сен түшөрүң менен ошол жерден күн жам болосуң. Сыйлыкты болсо калмактын тиги ноёндору алмак болду дейт. Деген анан кийин ии деп анан барып баягы эми бука кийиктин алдынан чыгат дейт баягы. Анан айгайлап үн салганда бука кийик качырат да. Тиги калмактар баары тең жашынып калды дейт, тиги зыян болбойлу деп. Анан ошондо Асказан атабыз атканда баягы жыгылып, анан барып бука кийиктин кулагынан, тумшугунан тарта кайыш тилип алыптыр, анан кийин белине уруп алып кетип калыптыр. Анан калмактын баягы желдеттери келет дагы карап, бурут качып кеткен турбайбы? Кайда деп издешип табышпайт. Анан кийин ал жерден мүйүзүн кесип алат дагы, анан канына келишет. Баягы бурут качып кеткен, биз өлтүрдүк бул керикти деп, сыйлыкты алмак болот да. Мына ошол мезгилде Асказан ата барып калган экен. Ошол ордого кайра. Анан кийин булар жалган айтат деп. Анан десе кана айтат дейт. Кана белгиң барбы десе, жана кайышты көрсөтөт экен. Жана тиги калмактын желдеттери кесип барган кулактарында ошол кайыштын изи калып калган экен да. Сеникисин экен деп анан кийин ошол менен эми жарлык боюнча сага ушундай Каныша кызымды берем, жарым пашалыгымды берем десе, кызыңыздан берсеңиз алайын, тиги жарым пашалыгыңызга рахмат, элиме кетейин, эркиндик бериңиз дейт экен. Анан кийин мейли деп анан ошо менен тиги хан өзү узатып, чегине чейин узатып келген дейт. Каныша кызын бүт үй мүлкү менен, эмереги менен, себи менен, анан жанына кызматчы кызды күңүн кошуп берген дейт. Анан көп малын баягы берип, чек арадан узатып коет. Ошо менен Асказан атабыз келатканда шабарман жиберип, анан элине кабар жеткенде анан эл алдынан тосуп чыгат дейт, улактартып. Анан ошондо Кырыстай деген иниси бар экен, кичүү.
Анан ошо иниси озуп, элден мурда озуп, чаап барып эле, ой Баатыр абаке согат деп кыйкырыптыр. Десе Асказан атабыз, ой Ырыстай, сен эмне деп атасың? Мен туткундан келатсам, согат сураганың кандай? Аң улап келатсам үржөн дептир да. Десе, ой ооба дагы эле бойдок жүрбөймүн, жана күндү мага бербейсизби деп сурайт экен. Ошондо Асказан атабыз, ала бер анда деп, анан ошону берген дейт. Ошол атам десек, намаз окуйбузтун ошо калмаган деп туруп. Ырыстайда Италды тике деген тукум бар, ошол калмак кыздар төрөлгөн да. Конокбайлар да. Ошо конокбайлар ошол. Сыдырма жакшы деп атат. Эми 7 ат өткөн атабыздын тиги ошол эң ошол байбичеси ошол киши канча кыз экен, калмактын кызы деп айтышат. Ким билет, эми жана Керик, жалгыз мүйүздүү Кериктиги ошол жүргөн жер бул калмактардын территориясында болгон эмес, Монголияда өмүр болгон эмес аякта. Тиги эмеде тиги түштүк тарапта, Иран тарапта, Сирия, аркы Мисир тарапта Керик болгон чын болуш керек. Мүмкүн саяктар ошол жака көчүп барып, ошол жактан алып келген болуш керек деген божомол бар. Ким билет. Эми ошол санжыраны аталарыбыз айтчу эле. Анан кийин айтылбай калды. Деп анан ушул күйүнү чертип жүрөм, ушуну айткарып берейин. Асказандын жебеси. Молдан танып ескеріп қоймасақ болмайды ғой, дағы Олжабай Чоңчаровтан бізді саяқтан. Чертіп қоймайсың. Айселкіде. Ушул жерде эметейинчи, ушу кырчында касиеттүү жерде отурабыз. Ушул кырчындан чыккан күү экен. Бурулчанын Айселки деген. Ушу айтып атпайбы? Айселкиден эми жаштар бурулча эне жаңыдан ошол
Durдөөлөткө турмушка чыгып ошол жерден Кырчынга келип ошол жерден үй көтөргөн экен, боз үй жасатып. Анан ошол мезгилде жанагы айдын жарыгында Садыр эке баш болуп ошо жаштар түнкүсүн айдын жарыгында 6 бакан селкинчек тепкен дейт. Анан ошондон калган күбө Бурулчанын ай селки деп. Ошо Карамолда ата чет. Карамолдо орозу өзү чыгарганбы же чолпон кылып чеккенден чертилгенби? Бурулчанын ай селки деген мотиви башка да. Бул Карамолда атанын өзүнүн эле күйүүсү. Анан бир кызык жери тиги Турсунар Уралиева айтчу эле жарыктык грамоталык. Ал киши жолукканда эле экөөбүздүн фамилиябыз уйкаш. Эй, иним кел деп эле экөөбүз чогулуп анча-мынча баягы сүйлөшүп калчак элек бакылдашып. Анан айтат, ой, Карамолда атанын кийинки записин тиги жаздыра албай калдык, чоң чатак болгондо. Ал кандай болду эле десем, ушу карып калган кезинде тиги мен өзү менен кетпесин эски күйлөр бар эле бир ошону жаздырайын деп. 50 күйдө. Бирөө айтат 30 күй, кээ бир айтат 50 күй деп. Анан кийин бир айдан кийин даярданып келем балам, ошону жазып калгыла деди дейт. Макул деп анан кийин ошол сүйлөшкөн күнү келиптир дейт. 3 комуз көтөрүп келиптир дейт. 3 комуз көтөрүп келиптир дейт. Ошону даярданып анан кийин студияга жазган атабыз дейт. Жазган атып баягы баштап эле тиги жаңыдан неметип атканда эле жанагы эки дагы бир ошо кабарчылар тигулар келип биз деген студияга керек болот, срочный жанагы эмелер жаздырышыбыз керек деп студияны талашып калды дейт. Ой, бул тиги Карамолдабыз тиги ушинтип үй жаздырып атабыз, бир айдан бери ушунду жаздыралы дедик элек деп. Анан кийин бир маалда жакалашып кеттик дейт. Көйнөктүн баары дал айрылды дейт. Анан кийин ар жакта тиги Карамолда ата
Баягы студиянын ичинде да терезе көрүнүп турат. Анан жакалашып атканын көрүп анан кийин басып келген го. Келип, ой, эмне болуп атасыңар балдар деди дейт. Десе, ой, ушинтип студияны бербей ушинтип атат булар десе, ой, жолуңар болсун деп коюп анан комузун көтөрүп алып кетип калды дейт. Ошо менен 1 айга жетпей акча жүрүп кетти дейт. Анан чоң чатак болгон деп. Анан күйүү кошо кетти өзү менен. Ошо күүлөр жазылбай калып арманда кетти. Унутпайлы бул. Жарайт. Сыңдамы беле тууганда. Бул чоң күйдө. Залкап. Эми Сыңгамыгун тарыхында эми айтпадым жана ар бир күнүн тарыхы бар деп. Бул илгери заманда ким билет ушуга Садыр экен деле байланышы бардыр. Тетиги Алматыдан окуп келген Бектен деген киши болгон дейт. Доктор Бектен деп койчу экен, фельдшер болуп ошол тетиги түп жакта иштечү экен. Анан кийин ошонун баласы Зияш Бектен. Ошолор жаздырып, кийин Бобуреки Союз убагында Кыргызстан маданиятына чыккан. Ушул күйүнүн тарыхы. Бул көлдөн бул Токочу уулунан дейт. Жок, Токой уулунан бекен. Бугу элинен Балбай Баатырдын бир жакын эле бир тууган инилери болот экен, Байгаз деген киши. Ошол киши шайыр чыгыптыр. Комуз чертип, эл аралап, ырдап жүргөндө тети кең су тарапка барат дагы. Анан кийин бир кыз узатып аткан жерге барат экен. Анан кыз түндүк көтөрүп кыз узатып аткан жерге барса Шааркан деген сулуу экен дейт. Анан кийин ал ошол кыз узатып той болуп аткан жерден экөөнүн сөзү бекип, бири-бирине көзү түшүп калат дагы качып кетишиптир. Тиги күйөөсүн чаңган бара турган жерин жактырбаса керек. Байгаз экөө качып келет. Качып келип айылына келип анан кийин, ой, Байгаз келин алып келиптир, тиги деп айылды сразу эле дүр дейт да. Анан Балбай Баатыр угуп, ой, кайдан болсун эми. Ал кандай муну сүйлөшүп алып келет дечи эле, кокустан алып келип калыптыр. Деп анан келип өзү келип сурап, кайдан алдың келинди десе, ушундай түндүк көтөрүп аткан кыз экен, жактырып калып сөзүбүз бекип калды, алып келдим десе, ай силер абдан чоң ката кетириптсиңер. Алар эртең эле келет артыңардан. Зыян болуп каласыңар, кеткиле деп анан экөөнү качырып ийген дейт. Качырып ийиптир. Анан айыбын биз төлөйлү деп анан айыл менен баягы 9 айып төлөшү турбайбы баягы урдаган үчүн. Калыңын да төлөп, 9 айыбын да төлөп, айыл менен итке мингенгедей болуп, Байгаздын бир дагы малы калбай ушинтип кембагал болуп калат. Анан алар эми ал аякта калды, Байгазы ата Шаарканды ушкаштырып алып, бир күлүк аты бар экен, ошо менен жүрүп отуруп, тиги Кошкордун Орто Токой деген жерине барып, ошол жерден аты баспай калгандан өрү болуптур. Анан кийин атын баягы оттотуп эс алдырып алалы деп отурганда комузун ала чыккан экен, комузун ыңгыратып чертип отурган го. Анда тиги ошондо тагдырдын буйругун карабайсызбы, Ормонкан Сейилкан деген балдар болгон дейт. Ошол Сейилкан деген өзү комузчу, шайыр киши экен дейт. Анан ал ошо балыкчы тарапка өтүп бараткан окшойт. Эртең менен. Анан өтүп баратканда Орто Токойдун токойунда бир жерде жалгыз ат байланып тиги оттоп жүрөт. Анан ошол токойдон кичине бир эме чыгат, комуздун үнү чыгат. Анан кийин ошо менен өтүп кетишет. Анан баягы жумуштарын бүтүрүп кечке жук кайра кетип барса, баягы ат дагы эле турат. Дагы эле баягы комуздун үнү чыгат. Десе анда Сейилкан айтты, бир жигитин чаптырып билип келгилечи, ким булар деп. Эми ал жалгыз жарым жүрүшөт деп анан немесе, бай тиги ушул бугудан экен, Байгаз деген жигит ушинтип келатышыптыр. Десе анан кийин өзү барып анан сүйлөшүп, жөн жайын билгенден кийин жүрүмөн менен деп анан алып кетиптир. Анан ошол жерде 3-4 жылбы ошол жакта жүрүп калган дейт, баягы бияк тынчыганча. Анан жүрүп ошол жерден малдуу жандуу болушуп, кийин айылына көчүп барат. Айылына көчүп барат, бир эркек балалуу болушат. Эркек балалуу болуп, ошентип баягы бактылуу жашоо болуп аткан мезгилде кокустан эле Шааркан ооруп калып эле анан кийин бат эле жүрүп кетет экен ал дагы. Жүрүп кеткенде эмне кылам деп анан баягы аябай кайгырып отуруп калат экен үйдөчү. Баласын кучактап эле. Анан отуруп
Калса bir топ убакыт өткөндөн кийин жанындагы баягы достору, жолдоштору келип, ой, чүнчүп отура бересиңби? Жүрө эйил аралап келели деп анан эшитип кетет экен. Анан жана кичинекей баласы 3-4 жаштагы бала го. Bir жеңесине тапшырып, эми жакшылап багып көз болуп койгула деп анан кийин тапшырып берет экен. Берсе, bir айча жүрүп анан кайра келсе, баласы ооруп катуу, башы ылжырап таз болуп, жаман жүдөп калыптыр дейт. Анан ошондо кайгырып анан ушул сындым деп күүсүн чыгарган дейт. Анан элге тарап кетип, ошондон баягы кийин Союз орногондон кийин Карамолдо ата филармонияга барып, жок, анда филармония уюшу элек кезек, 20-жылдарга дейм. Bir чоң bir аш той болгонбу, жыйын болуп, анан кийин ошондо bir жерден тиги Мураталы Күрөңкеев, дагы bir топ комузчулар Карамолдо орозуп болуп баягы эме кылып, анан баягы Карамолдо ата сындым деп ошол күнү черткен экен. Байгазын сындым деген күүсү деп. Чертсе, ой, бул күнү сынган бугу деп атап жүрөлү мындан кийин деп анан Мураталы аксакал ошентип айткан дейт. Андан алып өттү, көп арадан убакыт өттү. Кийин филармония уюшулуп, Карамолдо ата артист болуп, Саякбай ата баштап, тиги Каалык, Осмонкул баары тең ошол филармонияда иштеп жүргөн кезде гастролго чыгышып, Токмокко келишиптир. Токмокко келсе, баягы эртең менен эрте Адамгалы Байбатыров деген киши администратор экен. Анан эртең менен Токмоктун базарына келишкен, тамак ичели деп келишкенби, же анан келсе Адамгалы Байбатыров дейт, дуңгандар чыны сатып атыптыр дейт. Чынылар тизип коюп, анан жана дуңгандын таякчалары болот го тамак ичкен. Ошондон экини ала коюп туруп, чертип музыка чыгарып атыптыр да. Элдин баары чогулуп калып, анан кийин булар дейт, филармониянын артисттери экен. Десе, анда ошондо сакалы белине келген bir аксакал киши келди дейт. Араңарда Карамолдо барбы дейт. Дегенде, бар мына деп эмеси, ой, ушу сынган бугун чертип берчи мага балам дейт экен. Анан макул деп анан тиги ошол жерде bir бактын көлөкөсүнө отуруп, анан баягы сынган бугун тартып черткенде, баягы кишинин көзүнөн жаш сорголоп атты дейт, сакалынан ылдый жаш сорголоп, тиги маасына тыпылдап таамап атат дейт. Анан күй бүткөндөн кийин ошол Байгазы мен болом балам деди дейт. Күйүнү ийине жеткирипсиң. Менин күйүм эмес, сенин күйүң. Карамолдо сага бердим. Бул күйүнү ийине жеткирипсиң деп. Эми түпкө келсеңер, Сарыбулак деген жерлик экен. Азыр Балбай айыл болуп калды го. Ушакка келсеңер, үйгө келип конок болуп кеткиле деп анан кийин чакырып коюп кетет экен. Анан кийин ошо гастрол жүрүп отуруп, анан кийин көлгө келишет. Көлгө келгенде Карамолдо атаны дейт, ошол тиги Байгазы ата аттап, тондоп, аябай сыйлап узаткан дейт. Колуна көп акча карматып. Ошол 30-жылдардын ортосу го дейм где-то. Ошо карып калган кез экен, аябай бай турган киши экен дейт. Колхоз келип карыз алчы дейт. Ошентип айтышчы экен. Анан ушул историяны Караколго барып калдым. Караколго барып калып эле тиги bir досум бар. Ай, кечинде ушундай той болуп атат, жүрү чогуу деп анан кийин ээрчитип алды. Ай, барбайм десем болбойт, чакырбаган жерге эмне бар десем. Ой, мен өзүм тиги жооп берем, жүрү деп эле болбойт. Анан эми койчу деп бардым, барсам эле анан тааныштырып мени чу дегенде эле эмеге жанагы сахнага чыгарып койушту ата. Чоң той болуп атты. Анан төрдө отурган bir лөктөрдөн bir ошо мэрияда иштейт экен. Ой, уруксат сынган бугун чертип бериңиз, историясын айтып бериңиз деп тарыхын. Анан ушул тарыхты айттым. Тарыхты айтып туруп мен деп анан күнү чертип бүткөндөн кийин баягы бала чуркап келатат. Келип эле жаныма келип эле кучактап, ошол жанагы таз болгон баланын тукумунан болом мен. Мэрияда иштейм деп чөнтөгүмө бирден ушатып кетти. Карасам $100 экен. Рахмат ушуну айтып черткенибизге. Кийинки тепкичсиздик болуптур да.
İyi. Залқардан залқарға деген өткөн, иә. Саяқтан. Азыр деле бар да алардан. Жанагы жана айтып атпаймынбы, мэрияда караколдо иштейт экен, ошол жанагы жалгыз баладан тукумдарыбыз ошол аз болуп оорукчан баладан тукумдарымын деп айтты, ошол баланын жаныма тияка дагы салып кетип атпайбы ошол бала. Эми мен алтын фонддон кара бал күйүнү алдым да. Күйүнү көп изилдедим мен деле, алтын фондко свободный кирип барам. Анан ошондо жанагы ошол жылы жазылган жанагы рулон кассетаны карадым. Ошол жерде жазыптыр. Байгазы Карамолдо сынган деп. Байгазыны биринчи жаздырыптыр. Карамолдо ата дагы Байгазыны күчтөп айтса керек. Азыр деле турат, ишенбесеңиз барып көрсөңүз да болот.